Ассаламу алейкум. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Барыңарға салам. Бұл сілер менен Құрманғазы. Сілерге жаңы курс тартулагым келіп тұрады. Бұл жаш арабист деген мен курс ашып жатам. Балдар үшін араб тілі курстары. Балдар үшін, жаш балдар үшін араб тілі курстары. Мен азыр түшүндүрүп кетем бұл курс тууралуу. Биринчиден биле турган нерсе, эмне үчүн ата эне балдарына араб тилин жаш курагынан үйрөтүү керек? Эмне үчүн? Бул суроо негизи ар бир адамды ойлондуруу керек, ар бир мусулман адамды ойлондуруу керек. Анткени карагыла. Анткени биринчиден кичинекей балдар тилди тез өздөштүрөт. Кайсыл тил болбосун. Ошондуктан силер көрөсүңөр, YouTube'дан көрүп, орус тилин же болбосо англис тилин оңойлуу үйрөнүп алат балдар. Араб тилин неге үйрөнө албайт? Араб тилин тез үйрөнөт, эни тилиндей эле оңойлуу үйрөнүп алат. Мисалга келтирсек, жаш балдарды байкасаңар, мисалы менин кызым бар. Арабча сүйлөй берсем, өзү мен арабча сүйлөгөн сөздөрдү арабча айтат. Мисалы иншаллах деген сыяктуу сөздөрдү, робби аллах деген сыяктуу сөздөрдү, үйдөн чыгып баратканда дуаларды, үйгө кирип баратканда дуаларды, тамак жеп аткан дуаларды ал мындай адат сыяктуу эле, привычка катары эле айта берет. Экинчиден эмне үчүн үйрөтүүбүз керек? Ой жүгүртүүсү өнүгөт. Бала Куран окуганда, бир нерсе жаттаганда логикасы күчөйт. Аң сезим өсөт да. Үчүнчүдөн бул динди түшүнүп чоңоет. Анткени араб тили дин менен тыгыз байланышкан, Араб тили дин менен тыгыз байланышкан. Аяттар жана дуаларды жаттап эле койбостон аны түшүнүп окуйт да. Түшүнүп окуйт. Андан кийин ислам менен терең байланышта болот. Бул төртүнчүдөн ислам дини менен терең байланышта болот. Анткени араб тилин билсе, дин ал үчүн жандуу жана түшүнүктүү болот. Ошол себептен мен өзүм бир мектепте окугам. Ал мектепте медресе балдар окучу да. Бирок медресе балдары динди мындай медресе балдарындай болуп жүрчү эмес, то есть мындай карманышчу деле эмес да. Анткени алар араб тилин түшүнбөй эле, то есть динди түшүнбөй эле кармана берген да. Бул ошол себептеринин бири балдарды динге сүйдүрүш керек. Кантип сүйөт ал эч нерсени түшүнбөсө, эч нерсени билбесе, эч нерсени ой жүгүртө албаса. Баракаллаху фикум. Ал эми бүгүнкү айта тургандагы нерсе бул капалуу абал. Бул телефон, Бул телефон, баардыгыбызда эле телефон бар, баардыгыбыздын балдарыбыз эле телефон кармайт. Ошондой заман келип калды. Эми бул телефонду деле жакшылыкка колдонсо болот кайра эле. Бул телефонду неамат жакшылыктарды үйрөнүп, жамандыктарды кылбай, жакшылыктарды үйрөнсө болот. Ошол сыяктуу алардын бири бул Куран үйрөнүү, тил үйрөнүү, динди үйрөнүү. Көпчүлүк балдар азыркы проблема күнү түнү телефон кармап, пайдасыз видеолорду көрүп, оюндар менен убактын өткөрүшөт, Англисче, орусча үйрөнөт да. Мисалы, мен канча балдарды көргөм, орусча таптак сүйлөйт, англисче дагы көп нерселерди билет, бирок кыргыз тилин даже билбейт. Эми араб тилин айтпай эле коелу, араб тилин айтпай деле койсок болот. Бирок ошол эле гаджеттерди тескери колдонсок болот. Араб тилине, дин үйрөнүүгө, балага тарбиялап коюш болот иншаллах. Азыр кичинекей убактынан, бирок чоңойгонго келгенде уже тарбиялана албай калат бала, кыйын болуп калат да тарбиясы. Ислам менен ошол телефондон ар нерсе көрө берип, ар кандай жаман нерселерди көрө берип, ислам менен байланышы начарлайт, динге кызыгуусу жок болуп кетишет такыр эле. Ошол башка нерселерди жаттай берип, башка толтура быкы-чыкы информацияны топтой берип, биз топтогон сыяктуу убагында ошол биздей болуп чоңоет да аягында. Эч нерсе билбей, эч нерсе түшүнбөй аягында. Убакыты, энергиясы баары текке кетип калат. Ал эми ушул убакытты эки дүйнө үчүн пайдалуу нерсеге жумшасак болот да. Баракаллаху фикум. Бул уже ата эненин милдети болот. Бала азыр эч нерсе билбейт, чоң киши билет. Мунун чечими бар, альхамдулилля. Бул проблема болсо, мунун чечими бар да. Бирок азыртан аракет кылуу керек. Прям азыр, эртеңкиге, аркы күнгө калтырбай. Анткени күндөр өтө берет, бала чоңой берет, канча чоңойгонун байкабай калабыз. Бул чечим кандай? Балаңды тил менен куралдандыруу.
эки дүйнө үчүн, бул дүйнөсүндө сактап калыш үчүн, ахиретинде сактап калыш үчүн. Анткени араб тили бул Курандын тили жана пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдын тили. Баланы ушул тилге үйрөтүп, жүрөгүнө иман, акылына үйрөнүү менен, ушул тилди үйрөнүү менен жүрөгүнө иман кирет дагы, акылдуу болот, то есть нур кирет акылына. Ошол себептен кыргыз тили өтө араб тилине жакын. Ошол себептен кыргыз тили менен араб тилин сүйлөсө, кыргыз тили аркылуу араб тилин үйрөнсө да оңой болот. Ошон үчүн тилди билген, кыргыз тилин билген уже кандайдыр бир чоң шаг да араб тилин үйрөнүүгө. Баракаллаху фикум. Ошол себептен телефондон кантип алып чыгабыз дегенде, ошол башка нерсе менен алектендирүү керек. Башка нерсе менен алектендирип, телефондон суруп чыгарып, акылын мындайча айтканда сугарыш керек да, жакшы нерсе менен. Оюндар менен эмес, илим менен. Видео ар кандай жаман видеолор эмес, тарбиялуу видеолор менен, мисалы. Бүгүнкү азыр аракет кылып калсак, иншаллах эртең уже өкүнбөйбүз. Өкүнүчкө эмне кылбайбыз, кабылбайбыз иншаллах. Тарбия бул конечно, баарыбыз билебиз, тарбия бул үйдөн башталат экен. То есть үйдө кандай болсо, кийин бала ошентип чоңоет, то есть балага деле көбүнчө таасир ата эне берет. Ата энеси шак кылса, ата энеси астыга кадам таштаса, баланын иншалла жашоосу жакшы жакка өзгөрөт да. Ал эми ташталып кетсе бала, субханалла, акыбети начар болушу мүмкүн. Канча деген азыр ушундай кыйын заман, гаджеттердин заманы, любой жамандыкка бат эле түшүп калышы мүмкүн адам. Ошон үчүн ата эне биринчи кадам ташташ керек, ойлонуп калыш керек азыртадан. Эгерде силер балаңарды пайдалуу жана туура ыкма менен араб тилине үйрөтүүнү кааласаңар, мен силерди ушул курсума чакырам. Бул курс өтө жеңил курстар. Кандай бала деңгээлде болбосун, кандай ал деңгээлде болбосун, иншаллах үйрөнүп кетет тилди. Бул кандай сабактар? Бул сабактар 3 жаштан 7 жашка чейин жана 8 жаштан жогору 16 жашка чейинки категориялар үчүн. Бирок бул жерде 3 жаштан 7 жашка чейин тек гана жеке индивидуальный сабактар. Эмне үчүн? Анткени кичинекей бала группага киргенде эмнеси жоголуп кетет, концентрациясы жок болуп кетет. Ошол убакытты пайдаланыш үчүн, туура пайдаланыш үчүн ушундай методика менен мен үйрөтөм. То есть жеке сабактар 7 жашка чейин, анан 8 жаштан баштап групповой сабактар бар. Аларды деле жеке сабактарга киргизсеңер болот. Бирок ал жакта дагы групповой бар, 3-5 балага чейин. Окуу форматы онлайн жана офлайн өтөт. То есть онлайнда окутсаңар болот, силер кайсыл жердин бурчунда болбогула онлайн өтө берсеңер болот. Жана Бишкекте болсоңор эгерде, анда офлайн өтсөңүздөр болот. Баракаллаху фикум. Байланыш үчүн мен номерлеримди калтырып койдум, өзүмдүн WhatsApp'ка жазсаңыздар болот. WhatsApp жана Telegram'га. Ушул астыңкы номер 0705 00 35 25 деген номер менен жазып бергиле. Иншаллах бүгүнтөн баштап аракет кылсаңар, бат эле убакыт өтүп кетет. Бат эле. Өзгөчө азыркы уже каникул келип калды. Ушул каникулду туура пайдаланып, жакшылыкка колдонуп койсоңор, иншалла силерге дагы бул пайдасы тийип, собу тиет иншалла. Баракаллаху фикум, wallahu a'lam, wa jazakumullahu khairan.